Жалпы аяқты 1,4 гектар жер иелеп. Birinci etaş bunalar bir kabinettir. Лестница, екі жақтан лестница, сыныпке лайық болды. Ал оны қосқанда бұл 3000 квадрат. 5000 ашық. 5,5 Но зданияның арқасында дополнительный блок Б бар. Так, строитель ким? Siz mi? Bu объем работаны қанша бітіресіз? Бұл өте мұндай не барғанда бір жылдық объекті бітіріп декабрьдің 10-ынан бітіріп жатыр. Dekabrın 10'una емес, dekabrın 1'ine bitiyoruz. Dekabrın 20'sında den çekildi. Bak, den çekildi. Şu dekabrın 20'sında biz kirişimiz gerek. Siz dekabrın 1'ine bütüp, azelinler bari bütüş gerek. Если emeği olmazsa günü tün işleş gerek. Brigadları köy iş gerek. Tez aranın içinde bütüşüyor. O şunda hazırlanan iyun, avgust, sentyabr, oktyabr, noyabr, 6 ay. 6 ayda 5,5 kvadrat жерді бүтіріп, соның ремонтын бүтіріп, әзірленесін бүтіріп, ана бізге ішке берішкен. Қарап отырышы керек жоқ. Сөйлешті. Анам, качествосы бойынша. Надзор кім надзор? Надзор. Технадзор. Надзор. Siz технадзорсыз. Качествосын қараңыз. Сапатын. Ошол алып келінген материалдардың сапатын қараңыздар. Armaturdan başlayıp, betondan başlayıp, taşına çekin. Ondan keyin aların жасалғаларыңыздар. Бардығы сапаты соның болсын. Сапатынан bir жерден кете тұрған болса, бардығың ішінен шатаққа шығар. Мақұл бу? Білесіңдер дейм, қандай здание құрып отырсыңдар. Құдай бұйырса, бұл здание бізден кейін дағын, мемлекетіміздің келешегін анықташ үшін, мемлекетіміздің келешегіне жол салыш үшін жүздеген жылдар қызмет қыла тұрған здание болыш керек. Жүздеген жылдар. Ошондуктан буга өтө көңүлдү катты бурушуңуздар керек. Макулбу? Катты көңүлдү буруңуздар. Анан капыстан бир туура эмес көңүл буруп алсаңыздар, анан менен чаталашып жүрбөңүздөр. Жок, анда Кудай сактасын. Кудай сактасын, да? Рахмат. Вот оло болобу? Болор. Кime балдарда строитель барып кармап турасың. Қой өзіңен, жақсылап. Қара, келіңіз. Bismillahirrahmanirrahim. Құдайым үшін жерге, елімізге, жұртымызға жақсы қызмет қылып тұрған здание болсын. Елді жұртымыз келешегін анықтай тұрған зданиелерден болсын. Үшін жерге жақсы азырек таза адамдар кетірген болды. Елдің қауіпсіздігін сақтай тұрған болсын. Pozitifler gerekli. Vallahi. Өзіңіздерге жақсы белгілі болғандай, біз жақыннан бері мемлекетіміздің қорғау системасын башқара баштағаннан бері біз біріншіден бардық, біздің системаны толық бір sıra қарап шықтық. Ошол жерге қайсы жерге эмнелер курулуш керек экендигин баарын анықтап чыктык. Жалал Абад облусу боюнча айта турган болсок, ушу Жалал Абад облусунда 4 райондук шаарлардын райондук
отделдерин жаңадан куруп атабыз. Каракөл шаарында райотделди жаңадан куруп атабыз, 2 этаждуу кылып. Андан кийин Алабука районунун жаңадан куруп атабыз. Нокен районунун жаңадан куруп атабыз, Сузак районунун жаңадан куруп атабыз. Бул зданиялардын баардыгы бектиктүү болот, 2 этаждуу болот. Ушуга чейин биздин райотделдер ар түрдүү библиотекаларда, ар түрдүү бир кичинекей бир зданиялерде шартка жол бербеген жерлерде иштешип, ушундай бир кыйынчылык түзүлгөн. Ал эми облустун центриндеги Жалал Абад облустук ГКМБнын башкармалыктын имаратын болсо, өзүңүздөр билесиздер, азыркы күндө 40 сотук жерде турат, шаардын ортосунда. Бирок ал жерде бая союз маалында курулган, андан кийин азаздан бир жерге кошулуп курулуп отуруп, бүгүнкү талаптарга жооп бербейт. Коопсуздук боюнча дагы, иштөө шарттарына да жооп бербейт. Ошондуктан биз бул жерден шаардын мэриясы менен, облустук администрациясы менен сүйлөшүп, 1,5 гектар жер алдык. Ушу 1,5 гектар жерге, ушул жерге Жалал Абад облустук ГКМБнын жаңы имараты түшөт. Бул имаратта толук бойдон 3 этаж чоң имарат болот. Андан сырткары бул имараттын жанына кошумча имараттар салынат. Ал жерде СИЗО болот бизде. СИЗО мурда жок эле. Альфанын кызматкерлери жок эле. Биз атайын даярдалган Альфа кызматкерлерин алып келип бул жерде кармайбыз. Ошентип бул жерде ошо облустук чоң жакшы имарат салынат. Бул имараттын негизинен жалпы аянты 5,5 миң метр квадратка барабар болот. Бул имараттын ушу салынып бүтүшү аягына чейин бүгүнкү биздин эсебибиз менен 100 миллион сомдон жогорураак, бир 130 миллионго чейин барып калат деген ойдобуз. 120-130 миллионго чейин барып калат. Ал акчалардын баары табылган. Бирок бул акчалардын баардыгы мына мен айтып өткөн жогорку айтылган имараттардын баардыгы, район шаарларда салып аткан имараттардын баардыгы бул бюджеттен сырткаркы мамлекеттин бюджетинен эмес, мамлекеттин бюджеттен сырткаркы табылган акчалар болуп эсептелинет. Мына бул жердеги облустук имаратка болсо биздин партнерлорубуз жардам берип атат, шериктештерибиз. Башка өлкөлөрдөгү биздин шериктештерибиз бар. Ошол шериктештерибиз жардам берип атат. Ал эми шериктештерибиздин аттарын биз атабай эле коелу, бирок ошолордун берген жардамы менен. Каракөл шаарыныкын болсо бизнесмендер жардам берип атат. Алабука районунукун болсо жогорку кеңештин депутаты Азизбек Турсанбаев жардам берип атат. Нокен районунукун болсо Кыргызнефтегаз ишканасынын жааматы жардам берип атат. Сузак районунукун болсо ушул жерде Сузак районунун тегерегиндеги бизнесмендердин жардамы менен болуп атат. То есть ушунун баардыгын жумуштарды биздин эң негизги маселебиз жумуштарды биз уюштурушубуз керек. Уюштуруп, буюрса бир 2 жылдын ичинде бүткүл Кыргызстан боюнча ГКМБнын көптөгөн имараттары жаңаланат, салынат. Быйылкы эле жылда ошол ГКМБга бир 50 миллион доллардын тегерегиндеги имараттар салынып атат. Булар эмне? Булар мына Бишкекте азыр биз кече эле ошол баштап келдик. 250 орундуу чоң больница салып атабыз. Военный медицинский центр деген. Жанна садиги менен. Андан сырткары ошол эле Бишкекте биз академия, ГКМБнын өзүнүн академиясын салып атабыз. Андан сырткары чоң зданиялардан мына бул здания салынып атат. Андан сырткары ушул эле Жалал Абад шаарында азыр ушуга чейин бир дагы биздин кызматкерлерге үй берилген эмес. Жалал Абад шаарында 120 квартиралуу садиги менен үй салынып атат. Бул дагы мына бүгүн 3-күн болсо дагы 2-3 күндөн кийин башталат. Булардын баардыгы ушул мамлекетибиздин коопсуздугун сактоо үчүн, мамлекетибиз коопсуздугун камсыз кылууга дагы биздин кызматкерлерге шарт түзүү иретинде болуп аткан жумуштар. Акыркы саясий окуялар боюнча айтып кетсеңиз, Кумтөр келине байланыштуу камоолор боюнча ар кандай сөздөрдү айтып атпайбы? Саясий куугунтук, анан беспредел деп ошолорго эмне деп комментарий берет? Кумтөр келине байланыштуу ачылган кылмыш ишинде эч кандай саясий куугунтук жок. Эч кандай жердешчилик же болбосо ал жерде бирөөнү бирөө куугунтоо маселеси каралган эмес. Себеби дегенде биз кимдин
ошол окуяга тиешеси болсо баарыны жазага тартууга, баарыны кыргыз элинин алдындагы өздөрүнүн кылган кылмышына жараша жазага тарттырууга биз милдеттүүбүз. Биз ошо милдетибизди аткарып атабыз. Ал жерде көптөгөн мурдагы премьер-министрлери бар, спикерлери бар, депутаттар бар, мамлекеттик чоң кызмат иштегендери бар. Керек болсо мүмкүн биз кээ бир президенттерди дагы жоопко тартабыз. Мурдагы иштеп кеткен президенттерди. Себеби дегенде алардын дагы ошол жерге түздөн түз тийиштиги бар. Ошол Кумтөр кенини акыркы 25 жылдан бери талап тоноп, ошонун тегерегинде интригаларды уюштурушуп, ошонун тегерегинде ошол биздин мамлекеттик чиновниктер марионетка болуп калгандыгын элибиз журтубуз баары көрдү. Эми мындан ары андай болбойт. Бүгүнкү бийлик урматтуу президентибиз Садыр Нуркожоевич Жапаровду башында турган бийлик эч кандай Кумтөргө же болбосо мошенниктерге, коррупционерлерге марионетка болбойт. Жана биз алардын жазасын колдоп беребиз. Кармалгандардын жакындары чыгып атпайбы митингге чыккоргоп аларга? Эми кармалгандардын жакындары ар дайым эле чыгып келген. Мына мен кармалганда дагы, мен камалганда деле менин жакындарым чыккан. Бирок биз башка өңүттө кармалганбыз. Биз саясий өңүттө кармалганбыз. Ал эми азыркы кармалгандар булар коррупциялык өңүттө, мамлекеттин байлыгын талаптоодо кармалып отурушат. Ошондуктан мен ошол кармалгандардын жакындарына да кайрылып айтып кетер элем. Эл үчүн, мамлекет үчүн, мамлекеттин келечеги үчүн биз эч кимди аябашыбыз керек. Бир тууганың болсо дагы, жакының болсо дагы, өзүңө ошол эң жакын адамың болсо дагы, эгерде ошол адам кайсыл бир деңгээлде коррупциялык иштерге катышы болсо, мамлекетке зыян келтирсе, ал жоопко тартылууга милдеттүү жана биз аны камсыз кылып беребиз. Кирматов боюнча айтып коесуз, Ким? жалаа болуп атат деп атат. Кирматов боюнча. Эми мага көп адам жалаан жаап атат. Көбү айтып атат, ушул акча сураптыр деп атат. Дагы башка нерселерди айтып атышат. Мен Кудайга шүгүр Алла Тааланын алдында акмын, эл журтумдун алдында, мамлекеттин алдында акмын. Ар бир кылган ишим, ар бир күнүм мамлекет үчүн арналат. Bana